Жогорку соттун мурдагы судьясынын Хан сарайы аукционго коюлду. Жогорку соттун мурдагы судьясы Камиль Осмоналиевдин Хан сарайын мамлекеттик ипотекалык компания сатыкка койду. Бул туурасында компаниянын маалыматында айтылат. Маалымдалгандай 2 кабаттуу заңгыраган үй Орто Сай айылындагы Сары Өзөн VIP шаарчасында жайгашкан. Мүлктүн башталгыч баасы 68 миллион 755 миң сом, 786 миң доллардан ашат. Аукционго катышуу үчүн 20 миң сомду кепилдик катары төлөп, сатык старт алынганга чейин арыз калтыруу керек. Арыздарды кабыл алуу 6 мартта токтотулуп, эртеси саат 15:00 Бишкектин Токтогул көчөсүндөгү 228 дарегинде аукцион өтөт деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 2020 жылы декабрь айында УКМК Жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын судьясы Камиль Осмоналиев мыйзамсыз байган фактыны аныктаган. Кийин 1 май райондук соттун эч жакка чыкпоо тил каты менен судья бошотулган. Осмоналиев күнөөсүн моюнга алып, 70 миллион сом зыяндын ордун толтурган. Дагы 44 миллион сомду 3 айдын ичинде төлөөгө милдеттендирилген. Жапаров эки акимди иштен алып, бир топ район башчылары менен мэрлерге сөгүш жарыялады. Акимдер менен мэрлер ишин жакшы алып кете албагандыгы жана жетекчилик кызматтагы кетирген кемчиликтер үчүн кызматынан кетип сөгүш алышкан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байел мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Президент Садыр Жапаров бир акимдерге жана шаар мэрлерине сөгүш жарыялап, бир катар жетекчилерди ээлигин кызматынан бошотту. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматынан кабарлады. Бул чечим атка минерлердин ишиндеги калпсыздыктар, социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн төмөндүгүнө, функционалдык милдеттерди аткаруунун деңгээлинин жетишсиздигине, төмөн баа алган жетекчилердин катарына киргендигине байланыштуу чыккан. Буга жер амнистиясын жүргүзүү боюнча түзүлгөн комиссиянын ишин текшерүүнүн жыйынтыгы да себепкер болгон. Тагыраагы аталган комиссия жетекчилердин ишиндеги кемчиликтерди көрсөткөн. Облустук деңгээлдеги шаарлардын мэрлеринин 2022 жылга аткарылган иштери жөнүндө отчетторун кабыл алуу боюнча жумушчу комиссиянын чечими да оң болгон эмес. Мындан улам Жапаров төмөнкү чечимдерди кабыл алган. Матанбаев Жамшит Нарын облусунун Жумгал районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими кызматынан бошотулду. Анаркулов Бактыбек Кочкорович Чүй облусунун Ала Мөдөн районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими кызматынан бошотулду. Ошондой эле сөгүш алгандар Жумаев Алайбек Мусаевич Чүй облусунун Кемин районунун мамлекеттик администрациясынын башчысынын башчысы акими. Бектемиров Келсинбек Базаркулович Жалал Абад облусунун Таш көмүр шаарынын мэри. Самаев Урматбек Обозбекович Кыргыз Республикасынын Чүй облустук Токмок шаарынын мэри. Мындан тышкары эскертүү алгандар. Кулубаев Сейтек Дөлөтбекович Ош облусунун Араван районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими. Ногоев Турусбек Молдобекович Ош облусунун Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими. Тагаев Мураталы Абдыкарович Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими. Жээнбеков Досманбет Аматович Талас облусундагы Манас районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акими. Министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан кабыл алынган чечимдерге ылайык төмөндөгүлөр ээлигин кызматтарынан бошотулду. Абдыгулов Бактыбек Нурбекович Чүй облусунун Ала Мөдөн районунун мамлекеттик администрация башчысы акиминин биринчи орун басары. Байалиева Зина Кадыркуловна Талас облусунун Талас районунун мамлекеттик администрация башчысы акиминин орун басары. Сатаров Данияр Сатарович Ысык Көл облусунун Түп районунун мамлекеттик администрация башчысы акиминин биринчи орун басары. Султангазиева Гүлжамал Абалиевна Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районунун мамлекеттик администрация башчысы акиминин орун басары. Маалымат булагы Спутник KG.